Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін болгон окуядан алынып өтө бир кызыктуу тасмалардын катарына кошулган Шиндлердин тизмеси аттуу тасманы көрөбүз. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда немецтер жөөттөрдү аеосуз кыра баштап, муну көргөн немец ишкери жөөттөрдү куткаруу иш-чарасын баштайт. Анда эмесе акырындан 3 сааттан ашык болгон тасманы талдап берүүнүн аракетин баштайлы. 1939 жыл экинчи дүйнөлүк согуш башталып, Германия Европаны көз ачып жумганча басып алат. Польша өлкөсү дагы Германиянын кол астында калып, ал жерде жөөттөр өтө көп жашагандыктан аларга өзүнчө бир мыйзам чыгып, немецтер жөөттөрдүн бардыгын тизмеге алышып, алардын колуна жөөт экендигин билдире турган кагаздарды байлай башташат. Анан дагы жөөттөр буга чейин кандай кызматты ээлеген болсо, бардыгы кызматтан алынып, жеке ишкерлердин дагы иши токтоп, жада калса менчик үйлөрүн дагы немецтер алып коюп жатышкан. Биз ошол убакта Польшага келген немец ишкери Оскар Шиндлерди көрөбүз. Каарманыбыз көп жылдан бери ишкерлик кылгандыктан адамдар менен мамилени оңой эле түзүп, тез эле алардын башына айланып бат эле тааныш болуп алчу. Шиндлер Польшага жөн келген эмес эле, ал бул жерде мүмкүнчүлүк көп экендигин түшүнүп, ишкерлик баштайын деп ойлонуп, эң биринчи жалаң гана аскер башчылар эс алган жерге кирип, бийик чиндеги аскер башчылар менен таанышып, алар менен мамиле түзүп, чогуу шараптардан ичип, жада калса сүрөткө түшүп, тез эле дос болуп чыга келет. Сыягы бул Шиндлер дагы таанышың болсо таңкасың, таанышың жокто маңкасың деген сөздү жакшы билет окшойт. Ал мындан соң жалаң гана жөөттөр топтолгон жерге барып Исхак Штерн деген адамга жолугат. Бул адам өзү дагы жөөт болчу, ошондуктан каарманыбыз ага кайрылып, мен сизге өтө бир мыкты сунушум бар. Сиз бул жерде жашаган жөөттөрдүн арасындагы жөнөкөй адамдардын катарына кирбейсиз. Менимче буга чейин ишкерлик кылып жүргөн тааныштарыңыз өтө көп болсо керек. Ошондуктан сунушумду кабыл алсаңыз, сизге дагы мага дагы жакшы болчудай. Азыр мен билгенден жөөттөр өз алынча ишкерлик жасай алышпайт, ошондуктан ишкерликти мен баштайын. Акчалуу тааныштарыңыз болсо ишкерликке инвестиция жасашсын. Мен ишканага сизди жетекчи кылам дагы, өзүм болсо ишти өнүктүрүү менен алектенем. Анан дагы жумушчу күчүнө жалаң жөөттөрдү алабыз десе, бул нерсени уккан Исхак ойлонуп калып, каарманыбыз дагы бир жолу эскертип, азыр жөөттөргө мындан дагы мыкты мүмкүнчүлүк жок экендигин айтат. Бул убакта жөөттөргө соода сатык менен алек болгонго да тыюу салынгандыктан алар соодасын жашыруун жүргүзүшүп, чогулуп алып сүйлөшүп отурган кезде каарманыбыз алар тууралуу дагы маалымат таап, алардын бири менен таанышып калат. Анткени Шиндлерге мындай адамдардын дагы кызматы керек эле. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Арадан убакыт өтүп, немец жоокерлери жөөттөрдү толугу менен үйүнөн чыгарып, аларды Гетто деген жерге жайгаштырып, чириген байгайланган жөөттөр өтө бир ыңгайсыз үйлөргө барып жайгаша башташат. Алардын кымбат баалуу үйлөрү немец аскер башчыларына берилип, ошондой үйлөрдүн бири каарманыбыз Шиндлерге дагы берилет. Көрсө ал жердеги жөөттөрдү бир эле немецтер эмес, польшалыктар деле жаман көрчү экен. Ошондуктан катары менен бара жаткан жөөттөрдү жаш балдар таштары менен аткылай башташат. Бул убакта Исхак Шиндлердин айтканына көнүп, өзүнүн бай тааныштарын чакырып, аларды Шиндлерге жолуктуруп, каарманыбыз аларга өзүнүн сунушун айтып, акчалуу еврейлер башка аргасы жок экендигин түшүнүп, дароо эле инвестиция кыла башташат. Анан дагы Геттода чогулган адамдардын арасынан жарактуусун жумушка ала башташып, ишканага келгендерге жумуштун тартибин түшүндүрө башташат. Анда каарманыбыз ишканасын Дольч Эмаль фабрик деп атап, немец жоокерлерин тамактандырууга керектүү идиш аяктарды чыгара башташат. Анда каарманыбыз буга чейин жашыруун нерселерди саткан таанышына байланышка чыгып, өзүнө керектүү нерселерди алдырып, аларды белек катары өзү буга чейин таанышкан аскер башчыларына жөнөтүп, алардын дагы бир жолу ыраазычылыгын алат. Анткени каарманыбыз чыгарылып жаткан буюмдарды армияга сатуу үчүн андай тааныштар өтө керек эле. Ошондуктан Шиндлер пара берип, керектүү адамдарды колго алып туруудан эч эле тартынчу эмес. Ошентип каарманыбыздын ою толугу менен ишке ашып, анын ишканасы чоң суммадагы киреше алып келе баштап, бир күнү эле Шиндлерге жолукканы Германиядан аялы келет. Анда Оскар аялы Эмилияны кубанычтуу тосуп алып, экөө ашканалардын бирине барышып, каарманыбыз аялына жагдайдын бардыгын айтып берип, анан дагы өзүнүн бир оюн айтат. Мен ушуга чейин көптөгөн иштерди баштап, бирок бирөөсүнөн дагы майнап чыккан эмес. Бүгүн болсо менин колумда 350 адам иштеп жатат. Демек мага буга чейин бир нерсе жетпей жаткан экен. Ал нерсе согуш деп согушту өзүнүн пайдасына иштеткендигин айтып, кечинде экөө үй бүлөлүк милдетти жакшы аткарышып, эртең менен аялын кайрадан узатат.
Бирок кээ бир учурда бардыгы эле шендилер ойлогондой боло бербей тоскоолдуктар дагы болуп жатты. Эртең менен анын жөөт жумушчулары келе жаткан кезде немец аскерлери жолдон токтотуп алып, бардыгына күрөктөрдү берип жумушуна кетирбей эле карларды тазалата башташат. Анан дагы арасынан алсыз болуп калган аксакалдарды башкалардын көзүнчө эле атып салышчу. Ал аз келгенсип бир күнү каарманыбыздын ишканасынын башчысы Исхак Штернди алып кетип калышкан болот. Көрсө бул убакта немецтер жөөттөрдү жок кылуучу атайын бөлүктөрдү жасап, адамдарды чекеден тизме менен алып кете башташат. Исхак дагы ошондой поездга түшүп калгандыгын угуп калган каарманыбыз дароо эле барып ал жердеги жоокерлерди коркутуп, мен силердин бардыгыңарды жок кылганга кудуретим жетет, менин адамымды кой берип жибергиле. Болбосо бир көргүлүктү көрөсүңөр деп поезд жүрөйүн деп калган кезде Исхакты поезддин ичинен алып чыгып кетет. Көрсө поездга жүктөлгөн жөөттөрдү түз эле өлүмгө алып кетишип, алардын калган жүктөрүн аңтар теңтер кылып, ичинен керектүү буюмун алып керек эместерин топтоп эле ыргытып жатышкан. Бул убакта ал жерге немец жоокерлерине жаңы башчылык кылып Амон Гёт деген адам келип, өзүнүн каардуулугун көрсөтүп, бир аз эле кың деген жөөттөрдү өлүм жазасына тарта баштайт. Ал жоокерлерин чогултуп алып, аларга кайрылып, бүгүнкү күн тарых барактарында калат. Анткени биз бүгүн тарыхты толугу менен өзгөртөбүз. Жөөттөрдүн бүгүнкүгө чейин 600 жылдык тарыхын жок кылабыз. Кана эмесе ишке киришкиле деп бардыгына буйругун берип жөнөтөт. Көрсө аскер башчы Гёт жаңы буйрук менен келип, геттодо жайгашкан жөөттөрдүн бардыгын тазалап, жаңы эле салынган Освенцим бөлүкчөсүнө жөөттөрдүн бардыгын жөнөтүү чечими менен келген болот. Ошентип таң заарында эле Гетто аймагында катуу ызы чуу башталат. Ансыз деле эч кандай укугу жок жашап жаткан жөөттөрдүн тынчын алышып, аларды талап тоношуп, аял эркегин улуу жашын карабай эле үйүнөн сүйрөп чыгып бир жерге чогулта башташкан. Баш бербегендерди болсо ордунан эле атып жок кылып, алсыздарын дагы атып салышып, кийимдерин болсо үйлөрүнөн эле ыргытып, аял эркегин эки тарапка бөлө башташат. Бул убакта каарманыбыз шендилер жанына бир татынакай кызды алып ат минип жүргөн эле. Ал тоо тараптан келе жатып, шаардагы ызы чууну угуп, болуп жаткан окуяга күбө боло баштайт. Ошентип күндүзгү окуя бүтүп, өлтүргөнүн өлтүрүп алып кетишип, кеч киргенден кийин андан дагы коркунучтуу окуялар башталат. Анткени немец жоокерлери деле көпчүлүгү үйүнөн чыкпай бекинип алгандыгын толугу менен эле түшүнүп турган. Ошондуктан кечинде өтө акырындык менен келишип, үйлөрдү биринин артынан бирин текшерип, ар кандай жагдайдагы бекинип алган жөөттөрдү таап эле кырып киришет. Анда шендилер эртеси ишканасына келсе, ал жерге бир дагы жумушчу чыкпай, бардыгы кармалып кеткендиги түшүнүктүү болот. Көрсө туткундарды Освенцимге алып бараардын алдында Плашов бөлүкчөсүнө жайгаштырып туруптур. Бир кезде аларга ар кандай жумуштарды бөлүп беришип, бардыгын ишке салышып, бул убакта өйдөдө карап турган Амон Гёт мылтыгын алып эле иштебей жаткандарды аткылай баштайт. Муну көргөн башкалар буту жерге тийбей чуркап иштей башташып, бир аз эле тыныгып олтуруп калгандар дароо эле ок коюучу өлө башташат. Анда каарманыбыз буга чейинки тааныштары аркылуу Амон Гёт менен таанышып, аны менен жекеме-жеке сүйлөшүп, күн өткөн сайын менин жумушум артка кетип жатат. Анткени силердин айыңарда мен жумушчуларыман айрылдым. Бул бир эле мага эмес, Германиянын армиясына дагы терс таасирин тийгизет. Анткени мен чыгарган буюмдар армияга сатылат деп кайра жумушчуларын кайтарып берүүнү суранып, өтө чоң пара сунуштап, Гётту деле бат эле алдайт. Бир эле акча бербестен Гёттун үйүнө келип отуруш дагы уюштуруп, жумушун толугу менен эле мурдагыдай абалга кайтарат. Жөөттөрдүн болсо жашоосу катуу коргоого алынган, атайын алар үчүн даярдалган бөлүкчөдө башталып, аял эркегине карабай күн сайын кара жумуш менен алек болушуп, анан да арасынан көпчүлүгү өлүп кете беришет. Анткени аскер башчысы Гёт баш болуп, ал жердеги жоокерлер адилетсиздик менен алектенип, кичине бир шылтоо болсо эле туткундарды атып өлтүрүш алар үчүн жөн гана оюнга айланып калат. Ошондуктан арадан күндөр өтүп, каарманыбыз шендилердин колунда иштегендерге эч кандай зыян жетпей, ал ишканада иштегендерде кадимкидей үмүт пайда болуп, тирүү калуусуна ишене башташкан. Анткени Гёттун буйругу менен каарманыбыздын жумушчуларына эч ким тийчү эмес. Ошондуктан бөлүкчөдө жашаган жөөттөрдүн көпчүлүгү каарманыбыздын ишканасына ишке орношууга аракет кылып, бирок каарманыбыздын жардамчысы Исхак Штерн өзү жумушчуларды тандагандыктан, жалаң гана жакында өлүм жазасына кете тургандарды алып чыгып кетет. Анткени ал өзү дагы жөөт болгондуктан бир туугандарына боор уруп жатты. Бирок бул нерсени сезип калган шендилер жини келип, кандай болсо дагы Исхакты уруша албай, анын дагы абалын түшүнүп, сен мындай кылганың негизи туура эмес. Эгер бул кылыгың Гётко жетип кала турган болсо, иш чатак болот. Эми мындай кылбагының деп сылык түшүндүргөнгө аракет кылат. Амон Гёт болсо өзүнүн саясатын жүргүзүп, бир мезгилде 25 адамды атып өлтүрүп салат. Көрсө алар менен чогуу жашаган адам бөлүкчөдөн качып кетиптир. Ошондуктан башкаларга сабак болсун деп тапанча менен катарынан эле аткылап салган болот. Сыягы бул Амон Гёт адам сапатын такыр эле жоготуп алган окшойт. Анткени жөөт балдардын бири анын жуунучу бөлмөсүн тазалай албай койгондугу үчүн гана атып салат. Анан дагы немецтер жөөттөрдү толугу менен эле адам катарынан чыгарып, аларды жаныбарларга теңеп, жада калса питтерден дагы төмөнсүңөр деп алардын жанына Амон Гёт келгенде туруп учурашуусун талап кылып, анан дагы сүйлөрдүн алдында баш кийимиңерди чечкиле деп милдеттендирет. Бирок жашоодон үмүтү үзүлбөгөн жөөттөр түрмөдөн дагы жаман жерде кармалып олтургандыгына карабай үйлөнгөнгө дагы жетишишип,
Немецтер болсо камалгандардын балдарына кичине болсо да ойногонго мүмкүнчүлүк түзүп берет. Биз ушундай күндөрдүн биринде Амон Гёттун колунда кызматчы болуп иштеген жөөт кыз Хеленди көрөбүз. Кызыгы Амон Гётко ал кыз аябай жакшы экен, бирок ал кызды жаныбарга теңегендиктен анын жанына бара албай, аны жакшы көргөндүгүн мойнуна алгысы келбей, сен эми айбандан дагы төмөн болсоң мен сага кантип жакындамак элем. Бирок чындыгында ичимден аябай эле жакындагым келип жатат. Өзүмдө болуп жаткан карама каршылыкты кантип жеңсем болот деп ары басып бери басып ойлонуп, эмне кылышын билбей Хеленге жини келип аны аябай эле сабап салат. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз Шиндлердин туулган күнү болуп, ал жерге аттуу баштуулар чогулушуп, бир кезде эле каарманыбыздын ишканасында иштеген жөөт жумушчуларынын атынан эки кичинекей кыз келип, биздин атыбыздан туулган күнүңүзгө деп торт жасап келишкен болот. Анда каарманыбыз аларга ыраазычылыгын билдирип, бетинен өбүп жатса жандагы тургандар аябай эле кызыкча болуп кетишет. Анткени алар жөөттөрдү адам катарында эсептешпегендиктен аларга колдорун дагы тийгизишчү эмес. Эртеси күнү жумушчу күчкө айланган жөөттөргө дагы бир жолу коркунучтуу күн келет. Ал жерге атайын даярдалган дарыгерлер келишип, туткундарды алып чыгышып, аял эркегине карабай дырдай жылаңач кылып, дарыгерлердин алдынан чуркап өтүшүп, дарыгерлер ден соолугу бекемдерди өзүнчө, ооруларды өзүнчө бөлөп башташат. Көрсө алар жайгашкан Плашов бөлүкчөсүнө мындан башка дагы жөөттөр келе турган болгондуктан ал жерден ооруларды алып кетишип, поездга жүктөп алышып, Освенцим бөлүкчөсүнө алып барышмак экен. Освенцим бөлүкчөсүнө кирген жөөттөр тирүү калбаштыгын көпчүлүгүбүз эле билсек керек. Анткени ал жакта жөөттөрдү топ кылып бөлүп алышып, газга уулантып өлтүрүп турушкан. Ошентип туткундарды бөлүү иш чарасы бүтүп, бир кезде ал жерде жайгашкан жаш балдарды алып чыгышып, унааларды даярдап, бардыгын унаага жүктөп эле алып кете башташат. Анда бөлүнүүдөн кийин калгандар кубанып кийине баштаган кезде бирок алардын балдарын алып кетип аткандыгын көрүп, ызы чууга түшүп, балдары тарапка чуркап, бирок колдорунан эч нерсе келген жок. Ошентип окуя болуп жаткан жерге бир кезде каарманыбыз Шиндлер дагы келет. Ал дагы поездга жүктөлүп жаткандарды тамаша кылып карап отуруп, бирок алардын аябай ысып суусап жаткандыгын байкап, калпелек Гётту алдамыш болуп, жоокерлер аларга суу бербей жаткандыгын сезип, мен буларга суу чачып бир ойноюнчу. Буларга кичине болсо дагы үмүт берейин деп ал жерде карап отургандарды күлкүгө батырып суу чачкылап, чындыгында ысып кыйналган жөөттөрдүн суусундугун кандырып жаткан. Ал кайра шлангыны узартып, сууну аягына чейин чачып жаткандыгын көрүп жаткан Гёт, чындыгында каарманыбыздын жөөттөргө жардам берип жаткандыгын сезет. Ушундай күндөрдүн биринде Амон Гётко буйрук келип, ал жердеги жөөттөрдүн бардыгын Освенцимге жөнөткүлө деп айтылат. Бул дегени Шиндлердин дагы жумушчулары жок болот деген сөз болчу. Бирок бул убакта Шиндлер өтө көп суммадагы акча иштеп, аны өмүр бою кетирсе дагы түгөнмөк эмес. Ошондуктан ал Исхак менен сүйлөшүп отуруп, эмне кылышын билбей, бир кезде Исхактын көз жашын көрүп, көп ойлонуп кайрадан эле Германияга кетип калсамбы деп, бирок бир кезде оюн толугу менен өзгөртөт. Ал дароо эле Амон Гётко барып, мен жумушумду Чехословакияга көчүрөйүн деп жатамын. Бирок азыр жөөттөрдөн башка арзан жумушчулар жок. Булар негизинен бекер иштейт, буларга бериле турган айлыкты мен мамлекетке беремин го. Силер буларды Освенцимге алып барыштын өзүнүн эле чыгымы канча? Андан көрө сен мага керектүү сандагы адамды бергениң, мен аларды өзүм менен алып кетип жумушчу кылайын. Мага деле сага деле пайда болчудай деп бир чымадан акча сунуштап, башкача айтканда жөөттөрдү акчага сатып алып Исхак экөө тизмесин түзө баштайт. Алар саартан кечке аттарды жазышып, дээрлик 1000ге чейин атты жазды окшойт. Бирок Шиндлер акырында Исхакка бир орунду бош калтыр деп, ал кагаз менен Амон Гётко барып, мен бул орундукка сенин кызматчың Хеленди жазайын деп жатамын. Мага Хелендей тажрыйбалуу үй кызматчылары керек, аларды жумушка саламын. Эгер кааласаң чоң суммадагы акча берейин десе, Гёт такыр эле ал кызды бергиси келбей, бирок өзү аскер башчысы болгондуктан жөөт кыз менен чогуу боло албастыгын түшүнүп өтө кымбат баага сатат. Ошентип тизмени толугу менен түзүп, Исхак каарманыбызга кагазды көрсөтүп, бул тирүүлүктүн үмүтү, бул үмүттү сиз жараттыңыз деп каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип, тизмедеги адамдардын бардыгын поездга олтургузушуп, тизмеге түшкөн жөөттөр кубанышып эле жөнөп кетишет. Ошентип аларды каарманыбыз Рельнестен тосуп алып, бирок дагы бир оор маселе пайда болот. Көрсө аялдар менен эркектер эки башка поездде келмек экен. Эркектер бат эле жетип келишип, бирок аялдарды адашып кетип Освенцимге жөнөтүп жиберген болот. Они в Освенциме. Поезд сюда не отправляли. Бюрократическая ошибка. Анда Освенцимге келип калган аялдар эчте экенин түшүнбөй, биз Шиндлердин жумушчуларыбыз десе, аларды эч кимиси укпай, чачтарын кыркып, кийимдерин чечип, бир бөлмөгө камай баштайт. Алар буга чейин ушундай абалда газга буулап өлтүрөт экендигин угуп калышкан эле. Ошондуктан бардыгы эми өлдүк окшойт деп бири-бири менен коштошо башташып, бирок бактыга жараша жөн гана аларды жуунганга киргизип жибериптир. Бул убакта Шиндлер маселени чечүү үчүн Освенцимдин башчылыгына келет. Ал адаттагыдай эле менин адамдарым бул жака адашып келип калыптыр деп жанагы адамга парасын берип, тизмедеги аялдарды Освенцимден бат эле
эле чыгарып жөнөйт. Мындан соң каарманыбыздын Рильнесте иши башталып, бирок ал жерде дагы каарманыбызга жоокерлерди күзөтчү кылып койгондуктан Шиндлер жоокерлерге өзүнүн ким экендигин билдирейин деп азыр мыйзам боюнча курал-жарак чыгарган жумушчуларды өлтүрбөш керек. Биз бул жерде эми ок-дарыларды иштеп чыгара баштайбыз. Ошондуктан менин жумушчуларымды өлтүрө турган болсоңор түз эле түрмөгө кетесиңер, анан дагы өтө чоң суммадагы айып пул төлөйсүңөр. Бирок андай кылбай жакшы иштеше турган болсок, мен сөзсүз ыраазычылыгымды билдирип турам деп столдун үстүнө шараптан кое баштайт. Ошентип ишкана ок-дарыларды чыгара башташып, бирок алардын ок-дарылары текшерүүдөн такыр эле өтпөй, ишкана ачылып эле жатып эле жабылуу коркунучунда туруп калат. Анда Шиндлер бул нерсенин дагы жолун таап, болгон акчасын иштетип, башка жактардан ок-дарыларды сатып алып, аларды өздөрү чыгарып жаткандай кылып эле кайрадан армияга сата башташат. Ошентип каарманыбыз кичине болсо дагы убакыттан утуп, бул убакта жөөт жумушчуларына сыйынганга дагы уруксат берип, бирок убакыттын өтүшү менен акчасы түгөнүп, ок-дарыларды сатып алганга дагы каражаты калбай калат. Ошондой күндөрдүн биринде кубанычтуу кабар келип, Советтер Союзу толугу менен улутчул Германияны жок кылып, согуш аягына чыгып, Гитлер жеңилүү ызасын тартат. Бул кабар каармандарыбызга чейин жетип, бир кезде Шиндлер жумушчуларынын алдына чыгып сүйлөй баштайт. Эми силер бардыгыңар эркин адамсыңар, балким мен тескерисинче туткунга түшөмүн. Анткени мен ок-дарыларды чыгардым, анан дагы туткунга түшкөндөрдү иштеттим. Демек мен кылмышкермин. Анан дагы азыр бул жерге келген жоокерлерге силерди өлтүргүлө деген буйрук келиптир. Ошондуктан жоокерлерге айтарым, силерде эки жол бар. Колуңарды канга буулабай таза кетсеңер болот. Же болбосо булардын бардыгын өлтүрүп, өмүр бою өкүнүчтүү калгыла десе, жоокерлер унчукпай эле тескери карап чыгып кетишет. Бул кабарды уккан жөөттөрдүн кубанычы койнуна батпай, Шиндлер бир кезде ал жерден кете турган болуп, жөөттөр каарманыбыз менен коштошуп ага шакек белек кылышат. Шакекте эгер бир адам экинчи адамдын өмүрүн сактап кала турган болсо, ал бүткүл дүйнөнү сактап калды деген жазуу бар экен. Муну окуган Шиндлер ошондо гана өзүнүн кандай иш кылып койгондугун түшүнүп, мен эмнеге мындан көбүрөөк адамды сактап калбадым? Мен канчалаган акчаны жөн эле ойноп күлүп жок кылдым го. Эгер аларды жок кылбаганда дагы көп адамды сактап калмак экенмин. Туура эмес кылдым десе, Исхак аны сооротуп, сен ансыз деле 1100 адамдын өмүрүн сактап калдың. Сен буларга жаңы үмүт бердиң деп ал жердегилердин баардыгы каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип коштошушат. Вы свободны! Бир мезгилде эркиндикке чыккан жөөттөр кайда барышын билбей олтурган кезде ал жерге Советтер Союзунун жоокери келип, бардыгына жар салып, эми силер эркин адамсыңар деп айтат. Ошентип ачка болсо дагы эркиндикке чыккан жөөттөр өздөрүнүн тиргилигин кылуу үчүн жөнөп кетишет. Мындан соң кара ак түстө тартылган тасмабыз түркүн түскө айланып, окуяда тирүү калган жөөттөрдүн бала чакасы, неберелери келип, Оскар Шиндлердин көмүлгөн жерине таштарды кое башташат. Көрсө, Оскар Шиндлер жалпы эсепте 1200дөй жөөттү өлүмдөн сактап калыптыр. Амон Гёт болсо согуштан кийин күнөөлүү деп табылып асуу жолу менен өлтүрүлөт. Бул тасманы тарткан режиссер мен мындай окуяны түркүн түстө көргөзүм келбейт деп атайын кара ак түстө тарткан экен. Бирок бул башынан өткөн окуяларды жөөттөр азыр эмнегедир унутуп калгандай. Анткени Газадагы мусулман бир туугандарыбызга көргөзгөн зулумдук айтпасак деле белгилүү. Бирок бул мусулмандардын алсыздыгынан эмес, биримдигибиздин жок болуп жаткандыгынан болуп жатат окшойт. Эми кандай болбосун достор, тасмабыз ушуну менен аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, согуштун бетин ары кылып, өлкөбүздө ар дайым тынычтык гана болсун.